Салам достор, мен атым Мерим Сырдыбаева. Биз иликтөөчү журналист Али Токтакунов менен биргеликте иликтөөбүздү чыгарганбыз. Анда жасалма ПЦР тесттердин көмүскө базары аныкталган. Ковид менен оорубайт деген мазмундагы, башкача айтканда, чет мамлекетке чыгууга бизге адамдарга мүмкүнчүлүк берген мындай тесттер 500 сомдон $100 чейин сатылары белгилүү болгон. Аларды көчөдөгү шылуундардан тарта ири лабораториялардын кызматкерлери дагы жасаары аныкталган. Бул иликтөө чоң резонанс жаратып, чыккандан кийинки 2 күндө эле YouTube, Instagram, Facebook каналдарында 200 миңдей адам көрдү. Андан тышкары бул иликтөөдө көрсөтүлгөн фактылардын бардыгын бир катар маалымат сайттары жазып чыгышты. Жүздөгөн адамдар комментарийлерди калтырып, бизге дагы кошумча маалыматтарды берип жатышат. Алардын айтымында ушундай жасалма ПЦР тесттерди колдонгон жарандардын көпчүлүгү чет мамлекеттен келгендер, өзгөчө Орусиядан келип жаткан жарандар ушундай жасалма ПЦР тесттерди пайдаланып жатышат. Мына ушул скриншоттордо алардын пикирлери турат. Көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз ушул иликтөөдө көрсөтүлгөн фактыларды ыкчам түрдө укук коргоо органдары текшерүүгө алышы керектигин айтышып, мыйзам бузгандарды жоопко тартууну талап кылышууда. Ошол эле учурда вирустан пайда тапкан ушундай ишкерлерди колдоп жазгандар дагы жок эмес. Алар Кыргызстанда жашоо оор экенин, ушундай жол менен болсо дагы эптеп жан багып жатканын, тесттерди жасалма жасап жаткандар мындай жол менен элдин жашоосун жеңилдетип жатканын айтышууда. Эми бийлик кандай реакция кылды? Мына ушуга токтололу. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева 25 августта бул маселе боюнча чукул жыйын өткөрдү. Анда иликтөөдө айтылган фактыларды тез арада текшерүү УКМКнын чек ара кызматына жана Ички иштер министрлигине тапшырды. Саламаттыкты сактоо министрлиги болсо бир апта ичинде мыйзам бузуу фактыларын текшерип, менчик лабораториялардын ишин карап чыгууга милдеттеме алды. Иликтөөдө Таластын Чоң Капка өткөрмө бекетинде жасалма ПЦР тесттерди саткан фактылар аныкталган. Бул фактыларды Таластын Ички иштер башкармалыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, тергөө иштери башталганын кабарлады. Биз журналисттер, иликтөөчү журналисттер, мына ушул колубузда болгон фактылардын бардыгын милицияга өткөрүп бердик. Мына мен ошону баса белгилеп өтөйүн. Адамда ковид бар же жок экенин аныктаган мына ушул ПЦР тесттерди жасалмалоо фактылары негизи дүйнө жүзүндө кеңири жайылыптыр. Мисал үчүн коңшуларды эле ала турган болсок, Москва шаарында эле мына ушундай ПЦР тесттерди жасалмалоо фактылары боюнча 44 кылмыш иши козголгон. Ал эми Казакстанда 65 кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бизде болсо канча адам ушул жоопко тартылганы тууралуу эч кандай маалымат жок. Болгону эгерде интернеттен издеп карай турган болсок, ал жакта 4 гана фактыны таба алабыз. Коронавирусту жайылтып албайлы деп, бизде окуу жайлардын бардыгы онлайн режимге өтүп, быйылкы окуу жылы мына 15 сентябрда гана башталганы турат. Коомдук жайлардын ишине чектөө киргизилип, бүгүнкү күндө миңдеген адамдар жумушсуз отурушат. Коронавирустун бүгүнкү күндө улам жаңы, керек болсо вакцинага баш ийбеген штамдары чыгып дүйнөнү тарап жатат. Аларды өлкөгө киргизбөө үчүн түркүн чаралар көрүлүүдө. Коронавирус жуктурган адамга вирусу жок деген ПЦР аныктама берип, өлкөгө киргизип жиберүү же чыгарып жиберүү биз айтып өткөн чаралардын бардыгын жокко чыгарып, вирустун улам жаңы толкундарына жол ачат. Ансыз да ушул күндөрдө ковид жуктурдум деп катталгандардын саны 175 миңге, ал эми коронавирустан өлгөндөрдүн саны 2500 адамга жетти. Дагы билинбей калганы канча. Алардын арасында менин, сиздин же башканын жакындары бар, туурабы? Албетте өкмөт биздин иликтөөнүн натыйжасында документ жасагычтарга, керек болсо ошол жасалма документтерди сатып алгандарга катаал чара көрүп, аты жаман илдетти токтотуу үчүн катуу турат деп ишеним арталы. Бирок албетте көзөмөлдөп натыйжасы кандай болгонун дагы сурайбыз.